Кудайдын чакырыгы 22 ноябрь. Ыйык жазуунун биринчи барактарынан эле биз Кудай дүйнөнү сонун кылып жаратканын жана адамды өз бейнесине окшош кылып жаратканы тууралуу окуйбуз. А Кудайдын бейнеси кандай? Жазуудан мындай аятты окуйбуз. Кудай өзү сүйүү. Бизди Кудай өзүнө окшош кылып жараткан. Демек, биз да сүйүүдөн жаралганбыз. Сүйүү менен жаралганбыз. Жана сүйүү үчүн жаралганбыз. Кудай адамды сүйүү кылып жараткан. Бири-бирибизди карап туруп, күнөөкөр дүйнөнү карап туруп, мындайга ишениш оңой эмес. Бирок чындык ушундай. Биз Кудайдын бейнеси боюнча сүйүүбүз. Сүйүү бул сезим гана эмес. Сүйүү бул генетикалык код. Жаратуучу биздин ичибизге салып койгон программа. Адам сүйүү кабыл алуучу гана эмес. Адам сүйүү алып жүрүүчү жана башкаларга сүйүү берүүчү. Адам чын жүрөгү менен Кудайды сүйө алат. Адам жакынын өзүн өзү сүйгөндөй сүйө алат. Адам чындыкты сүйө алат. Адам жашоону жана жарыкты сүйө алат. Ушунун баарын кылалары жазууда жазылган. Бирок мунун баарын талкалаган, бурмалаган күч бар. Ал күч күнөөнүн күчү. Күнөө адамдын түп нуска табиятын, сүйүү табиятын талкалап жатат. Күнөөлүү табиятты жеңген Ыйса Машаяк жүрөгүбүздө болсо, биз сүйүү берүүчүлөр боло алабыз. Адамды адам кылган сүйүү.